Англис тилинен fake калп, fake news калп маалымат, fake аккаунт калп аккаунт болуп которулат. Мына ушул терминдер акыркы учурда Кыргызстанда байма-бай колдонула баштады. Анткени ар кандай кызыкчылыктарды көздөгөн топтордун, fake аккаунттардын топтору пайда болуп, чындыкка дал келбеген маалыматтар менен коомчулуктун башын айланта баштады. Кыргыз бийлиги бул түркүм маалыматтар агылган социалдык тармактарды көзөмөлгө ала албай жатат. Анткени бул кадам сөз эркиндигинин принциптерине каршы келип, жарандардын укуктарын бузууга алып келерин адистер айтууда. Бирок айрым билдирүүлөр маалыматтар боюнча кылмыш иши козголуп, адамдарды камакка алган учурларда жок эмес. Бир нече күн мурун эле Улуттук коопсуздук комитети аймак аралык касташууну козутту деген айып менен социалдык тармактардагы баракчалардын биринин ээси активист Автандил Жоробековду кармап, 2 айга камакка алды. Такталгандай, бул адам жалган, чагымчыл жана учурдагы бийликти жамандаган маалыматтарды социалдык тармакта колдонуучулардын арасында жайылтып, массалык нааразычылык актыларын уюштурууга үндөгөн. Натыйжада колдонуучулар арасында каршы ойлор жаратылып, бирин-бири жек көрүү түрүндө аймактар аралык касташуу жараткан. 2019-жылдын 25 ноябрында бул адамга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 313-беренесинин 2-бөлүмү боюнча кылмышка шектүү экендиги билдирилген. Бул берене аймактар аралык касташууну козутуу болуп эсептелет. Учурда тергөө жүрүп жатат. Бирок анын жакындары бул көрүнүштө саясий боек бар экенин, Автандил Жоробековго коюлган айыптар негизсиздигин айтышып, президентке жана башка белдүү саясатчыларга ачык билдирүүлөрдү жолдошту. Эми ККНБ жок жерден эле калп сөздөр менен аны 313 боюнча бул межрегионалдык, межэтностук душмандыкка чакырат деп аны эркиндиктен 7 жылга ажыратабыз деп жатышат. Биз буну Автандилдин негизги сөз эркиндиги укугуну ажыратуу катары эсептейбиз. Бул чуул окуя менен катар эле дагы бир чуулгандуу окуя орун алды. Интернеттеги жалган маалыматтын кезектеги курмандыгына журналисттердин бири кабылды. Анда Саламат Жамалбеков аттуу жергиликтүү телеканалдардын биринин алып баруучусунун каза болгондугу тууралуу жалган маалымат интернетке желдей тарады. Мен бул маалыматты биринчи үйдө отурганда уктум. Бул маалымат менин коллегаларым менен келип түштү. Анан кийин бул маалыматты укканда чындыгында өзүм да жаман болдум. Бая тирүү адамды өлдү деген бул күтпөгөн жерден шок эле болот экенсиң. Анан кийин мен группага кирип дагы жазып аттым. Ошондо гана коллегаларым ишенишип, бардыгы сайттарды өчүргүлө деп ошентип жатты. Биринчи чыккан сайт кайсыл экенин тактап билдик. Анан кийин мага ошол сайттан чалышып, кыздар кечирим сурашты. Эже биз туура эмес маалымат берип алыптырбыз, кечирип коюңуз деп. Саламат Жамалбекова тууралуу жаңылык адаттагыдай белгисиз аккаунттар тарабынан кайсы бир социалдык баракчага жарыяланган жок. Бирок бир нече сайттарга белгисиз номер аркылуу туугандарыбыз деп белгисиз адамдар кабарлашкан. Айрым редакциялар ал маалыматты текшерип, такталганча күтүп турса, айрым редакциялар бул фейк маалыматты шашып жарыялап жиберишкен. Журналист ал тууралуу калп маалыматты жарыялагандар боюнча укук коргоо органдарына кайрылгысы келбегендигин айтат. Ал бир кумалак, бир карым майды чиритет болуп, бир журналист жалпы кыргыз журналистикасынын беделине шек келтирип алганын, ага жана кабарлаган белгисиз адамдарга теңелип, бул иш боюнча соттон сотко чуркап, убара болгусу келбегендигин билдирди. Бул нерсе мага эле эмес, ата-энеме оор тийди. Тирүү кызын өлдү деген кабарды уккан, алар үчүн тирүүлөй эле өлүм болду да. Мага ал номерге чалып көрдүм, ал номер өчүк болуп атты. Бирок мен бул нерсени бир гана Кудайга гана тапшырдым. Бул окуялар бирок жалган маалыматтардан келип чыгып жаткан жаңжалдардын бир чети гана. Анткени интернет менен кыргыз коомуна келген эркин маалымат алмашуу чексиз мүмкүнчүлүктөрүн жаратты. Буга байланыштуу мурда курултайда, парламентте же болбосо көчөдөгү митингде айтылып келген нааразылыктар, талаш-тартыштар азыр социалдык түйүндөргө көчтү. Майда маселелер ушул эле жерде чечилип, жада калса министрлер, чоң кызматтарга талапкерлер да социалдык сеттер аркылуу сунуштала баштады. Бул абалды байкаган айрым бир кызыкчылыкты көздөгөн топтор да жалганчыны аралашкан кабарларды таратып, маалыматтык айдыңдын будуңчаң түшүүсүнө өз кедергилерин тийгизип жатат. Бир нече убакыттан бери ушул интернеттеги калп маалыматтарга каршы күрөш жүргүзүп келген белгилүү журналист Болот Темиров жалган маалыматты айырмалоо үчүн элге түшүндүрүү иштерин, атайын окуулар жүргүзүп гана алардан сактана алаарыбызды айтат. Мамлекеттик кызматтар сунуштап атышат, мыйзам катары күрөш керек, мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиш керек деген мен ага макул болбойм.
негизи адам менен иштеш керек, баягы медиа сабак өткөрүп, баягы бардыгына ишене бербей, бөлүшпөй деген сабактарды мектептен башташ керек. Чет мамлекеттерде мектептерге өзүнчө сабактарды киргизүү башташты да. Фейк аккаунттар же троллдер фабрикасы маалыматтык согуштун жаңы тенденциясына айланды. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев алар айрыкча саясий окуяларда колдонулуп жатканын жана айрым саясий окуяларда бурулуш жасап жиберүү мүмкүнчүлүгүнө да ээ болуп жаткандыгын айтат. Айрым талапкерлер бир айда партия түзө коюп, анан сот тармактарда аябай катуу иштеп туруп, өзүн кооздотуп, жашартып, мындай инвестиционно привлекательный кылып туруп, тез арада ийгиликке жетип атат да. Бул турмушубузга орун алган нерсе болуп атат да. Бүгүн келе жаткан шайлоо айырмалымы андан бетер күчөп кетет да. Мына азыртан баштап айрым саясатчыларга, баарын тең көпчүлүк саясатчы аттуу баштууларга ар кандай кара пиар чыгып атат. Эркин маалымат алмашуу эл менен бийликтин, коомчулуктун өз ара байланышын жакшырткандыгы менен, бирок жаңы өзгөрүүлөр, жаңы көйгөйлөрдү пайда кылды. Алар жаңыча чечүү жолун талап кылууда. Бирок азырынча андай өзгөчө ыкмаларды эч ким сунуштай элек. Кенжебай Сатканалиев, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.